Telegram популярдуу мессенджерлердин бири болгондуктан, ал жөнүндө өзүнчө сабак берелүү деп чечтик. Телеграмды 2013-жылы ВКонтакте социалдык тармактын негиздөөчүсү Павел Дуров жараткан. Телеграмдын 400 миллиондон ашык колдонуучусу бар. Бүгүнкү күндө эң популярдуу, эң коопсуз жана эң тез мессенджерлердин бири. Биз сиздер менен баарлашуу үчүн Телеграмды колдонобуз, ошондуктан Телеграм жөнүндө көбүрөөк сөйлөшөбүз. Телеграмда абдан сонун функциялар бар, аларды колдонуп билүү баарыбызга пайдалуу болот. Ал эми Телеграмдагы каналдар жөнүндө сүйлөшөлү. Телеграмда эң сонун бир өзгөчөлүгүнүн бири бул канал түзүү. Мисалы, мен Телеграмда канал түзүп, ал жака жаңылыктар жазсам болот, блогумду алып барсам болот, сүрөт, видео, музыка, же жада калса аудио сообщение жиберсем болот. Башкача айтканда, Telegram канал бул менин өзүмдүн бир площадкам болуп эсептесе болот. Сиздер менин каналыма катталсаңар, силер ал жака комментарий жазып, талкуулоо жаратсаңар болот. Же болбосо өзүңөр канал жаратсаңар болот. Telegram бул булуттуу кабарчы мессенджер. Эгерде сиздин телефонуңузда орун калбай калса, сиз сүрөт, видеоңузду Telegramга жүктөп койсоңуз болот. Ал эч жака жоголуп кетпейт. Же болбосо телефонуңузду жоготуп ийдиңиз, же сынып калды. Коркпоңуз. Жаңы телефон аласыз, номериңизди киргизесиз, ал жерде мурунку маалыматтарыңыз, файлдарыңыз сакталуу болот. Telegram чоң группалар менен баарлашуу үчүн дагы абдан ыңгайлуу. Мисалы, студенттерди бир группага бириктирип, досторду өзүнчө группага, туугандарды өзгөчө группага бириктирип койсо болот. Ал группанын ичине адамдарды модератор, администратор катары шайлап койсоңуз болот. Ал администраторлор каалаган адамдарды группага кошо алат, же болбосо жаза турган убакытты чектеп коет. Же кааласаңыз билдирүүлөрдү дагы өчүрүп койсо болот. Телеграмдын негизги функцияларынын бири бул Telegram боттор. Telegram бот Telegramдын ичиндеги өзүнчө программа. Ал атайын тапшырмаларды аткарат. Мисалы, суроого жооп берет, аба ырайын айтып турат, же болбосо кааласаңыз оюн ойносоңуз болот. Көптөгөн компаниялар өз ишин жеңилдетиш үчүн ушундай Telegram ботторду колдонот. Силер дагы ушул программаны колдонуп көргүлө. Абдан ыңгайлуу. Онлайн байланышуу үчүн Telegram абдан сонун каражат. Ал жакта абдан көп функциялар бар, аларды изилдеп колдонуп көрүңүз.